Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баша бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Эми вебкам студиясын уюштургандар жоопкерчиликке тартылат. Мыйзам комитетте колдоо тапты. Бүгүн 21 майдагы жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынында вебкам ишмердигин уюштургандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Мыйзам долбоорун вице-спикер Нурбек Азыгалиев баштаган 12 депутат демилгелеп иштеп чыккан. Ага ылайык кылмыш жаза кодекстин сойкулукка жана пластыкка көмөктөшүү, веб-камера студиясын пайдалануу менен интернетте онлайн сойкулукту жана бузукулукту уюштуруу жана жайылтуу деген пункт менен толуктоо сунушталууда. Тагыраагы веб-кам студиясын уюштургандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми анда онлайн интимдик кызмат көрсөткөн кыздар адам сатуунун жана бул кызматка мажбурлагандардын курмандыгы болуп калышы мүмкүн экендигин эске алынып, вебкам модельдерге укук бузуулар жөнүндө кодекстин алкагында жоопкерчиликти кароо сунуш кылынат. Мыйзам долбоорунда вебкам бизнеси менен алектенгендерди 1 жылдан 3 жылга чейин эркинен ажыратуу же 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып пул салуу каралган. Мындай жосундуу адамдар тобу уюштурулса, мүлкүн конфискациялоо менен 300 000 сомго чейин айып пул салынат же 5 жылга чейин соттолот. Ал эми ушундай жорукту уюштурган кылмыштуу топ уюштурса, мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталып жатат. Талкуу маалында депутат Айсулуу Мамашева мыйзам долбоорунда каралган айып пулдардын өлчөмүн көтөрүү сунушун айтса, эл өкүлү Рустамбек Советбек уулу кыздарды алдоо жолу менен ыплас иштерге колдонгон адамдарга карата жаза чарасын күчөтүү жана айып пулдарды максималдуу деңгээлге чейин жогорулатуу сунушун айтты. Жыйынтыгында комитет аталган мыйзам долбоорун жактырды. Улак Супер Кежи. Пакистанда күн өтө ысып, айрым мектептер бир аптага жабылды. Пакистанда абанын өтө ысып жатышына байланыштуу элге эскертүү берилип, зарылчылык болбосо көчөгө чыкпай кое туруу керектиги айтылды. 21 майдагы кайрылуусунда өкмөт абанын температурасы жогорулап жатканын, өңгүлөр эрип сел капташы ыктымал экенин билдирип, элди этият болууга чакырды. Өлкөнүн калк өтө жыш жайгашкан аймактарынын бири Пенджабда күн ысык кеткендиктен жалпысынан 18 миллиондой бала окуган мектептер бир аптага жабылды. Пакистандын метеорология департаментинин өкүлү Захир Ахмед Бабар абанын температурасы алдыңкы күндөрү Цельсий боюнча орточо 1 айлык нормадан 6 градуска жогору болот деп болжолдонуп жатканын билдирди. Адистин айтымында бул апта ичинде абанын температурасы Пакистандын көпчүлүк бөлүгүндө 40 градустан жогорулашы ыктымал. Булак Азаттык. Түрк министри Ибрахим Раиси отурган тегучактын сигнализациясы өчүрүлүшү мүмкүн экенин айтты. Туркиянын транспорт министрлигинин башчысы Абдул Кадир Уралоглу Иранда кыйраган Ислам Республикасынын президенти Ибрахим Раиси бараткан тегучактын сигнал берүү системасы өчүрүлгөнүн четке каккан жок. Бул тууралуу ал ТРТ Хабер телеканалынын эфиринде билдирди. Уралоглу тегучак кулаган аймак Туркиянын деңиз жана аба издөө куткаруу борборунун жоопкерчилигине кирген аймак экенин баса белгиледи. Анын айтымында ушундан улам түрк тарап кырсык болгон аймактагы бардык аба жана деңиз унааларынан келген
сигналдарды көзөмөлдөйт. Биринчи этапта биз тик учактын сигнал берип жатканын көзөмөлдөп, Иран тарап менен байланыш түздүк. Биз сигнал берүү системасы өчүрүлгөн же тик учак аны менен жабдылган эмес деп ойлойбуз. Анткени бизге эч кандай сигнал келген эмес. Сигнал келсе, ал Туркия тараптан жазылып алынышы керек болчу, деди түрк министри. Ошондой эле ал тик учактын сыныктарын Туркиянын акынчы учкутсуз учагы тапканын баса белгилеген. 19 майда Ирандын президенти Ибрахим Раиси бараткан тик учак Азербайжандын жанындагы тоолорго кулап түшкөн. Учакта тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллохян жана башка бир катар ирандык расмий адамдар да болушкан. Борттогулардын баары каза болгон. Булак Супер Кежи. Ички иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандарды сабады делгендердин бири кармалганын билдирди. Бишкекте 18 майга караган түнү чет өлкөлүк жарандарды сабоого шектелип бир адам кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык аталган факт боюнча массалык башаламандык жана бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Сот тармактарда 20-25 жаштардагы белгисиз жигит чет өлкөлүк жарандарды сабаган видео тасмага тараган. Бул боюнча текшерүү жүрүп, 18 майда таңгамал 4 адам кара түстөгү Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа менен Тордой базарына жакын жайгашкан үйдөгү чет өлкөлүк жарандарды сабап качып кетишкени аныкталган. Аталган унаа табылып, айдоочусу Бишкек шаарында эмерек жасоочу цехтин 25 жаштагы кызматкери кармалган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, унаа айып коргоого токтотулганы белгиленди. Учурда башка шектүүлөрдү аныктоо жана кармоо боюнча чаралар көрүлүп жатканы кошумчаланды. Булак Спутник Кежи. Пакистандын тышкы иштер министри Бишкекке келди. Пакистандын өкмөт башчысынын орун басары тышкы иштер министри Мухаммад Исхакдар 21 майда кечинде Бишкекке келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматтарга караганда Дар 18 майдагы тополоңдо жабыркап, ооруканада жаткан пакистандык жарандардан кабар алмакчы. Мындан тышкары Кыргызстандын министрлер кабинетинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мухаммад Исхакдар Астанада өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынынан соң Бишкекке кыска убакытка кайрылары мурда кабарланган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 20 майда аны менен жолугушкан. Пакистандын тышкы саясат мекемеси X социалдык тармагына жарыялагандай, алар Бишкекте пакистандык студенттер жабыркаган окуяны талкуулашкан. Экс-министр 19 майда да телефондо да бул маселени сүйлөшүшкөн. 17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. 18 майга караган түндө Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп, чет элдик студенттер жашаган жатаканага кирип барып, башаламандык жаралган. Ички иштер министрлиги чогулгандар 700гө чейин жеткенин, таңга жуук баары тарап кеткенин билдирген. Тополоңдуу дарыгерлерге жалпы чет өлкөлүк 41 адам кайрылган. Алардын ичинен ооруканада дарыланып жаткан 11 бейтаптын абалы туруктуу деп бааланууда. Бишкек милициясы кылмыш жаза кодекстин массалык башаламандык, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен иш козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Бул окуядан кийин Бишкектеги Кыргызстан эл аралык университетинде билим алган чет элдик студенттердин ичинен 1200дөй пакистандык мейкенине кеткен. Ички иштер министрлигинин элдин нааразычылыгын жараткан видеодогу окуя 13 майда болгонун тастыктаган. 20 майда тополоңго катышы бар деген шек менен кыргызстандык 3 жаран кармалып, камакка алынган. 21 майда дагы бир шектүү кармалды. Милиция бейбаштык беренеси менен да иш козголуп, Египеттин 4 жараны кармалганын, кийин үй камагына чыгарылганын маалымдаган. Пакистандын башкы дипломатын Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев тосуп алды. Астанадагы жолугушууда Исхактар пакистандык жарандардын өзгөчө башка мамлекеттерде билим алып жаткан студенттердин коопсуздугу маанилүү экенин белгилеген жана Кулубаевтан аларды сабагандарды жоопко тартууну өтүнгөн. Булак Азаттык.
Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 21 майда Талас облусун өнүктүрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Талас облусунун башчысы Нурлан Дарданов 2023-жылы аткарылган иш-чаралар жана 2024-жылга пландар тууралуу маалымат берди. Ыйгарым укуктуу өкүл жолдорду, мектептерди, кичи ГЭСтерди, жаңы калкты тейлөө борборун, көп кабаттуу турак жайларды жана стадионду куруу долбоорлору менен тааныштырды. Президент Жапаров бул долбоорлордун калктын турмушун жакшыртуу жана экономикалык өсүш үчүн маанисин белгилеп, интенсивдүү иштөө жана анын тапшырмаларынын аткарылышын катуу көзөмөлгө алуу зарылдыгын белгиледи. Булак Суперкежи.